Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу мусулман бир-туугандар. Жөнөкөйлүк адамды ийгиликтин туу чокусуна жеткирери көптөгөн адамдар далилдеп берген. Жана ошондой эле текеберчилик, менменсинүү адамды кордуктун түбүнө киргизерин дагы көптөгөн адамдар далилдеп берген. Муну айтып атканымдын себеби Кыргызды дүйнөгө тааныткан биздин эки спортчубуз. Ошол эки спортчубузга биз жолуктук. Бири Акжол Махмутов, экинчиси Жоламан Шаршембеков. Мурда булардын атын эле угуп, аябай кандай адам болду экен, кандай сезимдеги адамдар болду экен деген ой менен жүрөт элек. Бирок Аллах насип кылып, экөөсүнө тең жолуктук. Карасак, экөөсү тең бир спортсмен сыяктуу эмес да, мындай өтө жөнөкөй адамдар. Өздөрүнү ушунчалык жөнөкөй алып жүрөт, адамдар менен ушунчалык ээн эркин баарлашып жүрөт. Көрүп аябай суктандым, сүйүндүм. Биздин спортчуларыбыз ушундай жөнөкөй болсо, анда биздин Кыргызстандын жаштарын жаркын келечек күтүп жатат деген үмүттөр ойгонду. Бул бир эле Акжол Махмутов же болбосо Жоламан Шаршембеков эмес, Кудайым буйруса биздин бардык спортчуларыбыз ушундай жөнөкөй адамдар деп ойлоп калдым. Кудайым буйруса бардык спортчуларыбыз ушундай жөнөкөйлүк менен, ушундай бир уяттуулук менен өздөрүнүн иштерин аткара берсе, Аллах Таала ушул жөнөкөйлүктүн себебинен көздөгөн максаттарына сөзсүз түрдө жеткирет. Бул бир гана спортчуларга тиешелүү нерсе эмес. Урматтуу мусулман бир-туугандар. Биз канчалык өзүбүздү жөнөкөй тутсак, Аллах Таала бизди дагы ошончолук бийик көтөрөт. Жана биз дагы ошондой улуулуктун жана ийгиликтин туу чокусуна жетерибиз анык. Ошондуктан келиңиздер, жалпы жолунан уяттуу бололук, жөнөкөй бололук. Жөнөкөйлүк жана уяттуулук ушул Аллах Таалага жаккан эң жакшы сыфаттар. Ошо биз Аллах насип кылып, Акжолго дагы жолуктук, Жоламанга да жолуктук. Аллах разы болсун. Эл менен кадимкидей аралашып жүрөт, баарлашып жүрөт. Жөнөкөй, кийингени жөнөкөй, баскан турганы жөнөкөй. Мечитке келип намаз окуйт, өздөрүнүн жараткан өкүмдөрүн аткарат. Орозо кармашат экен. Мен көрүп алып аябай сүйүндүм, суктандым. Аллах Таала бул адамдардын көздөгөн максаттарына жеткирсин деп чын жүрөгүмдөн ошол жерден дуамды бердим. Кудайым буйруса ушундай жөнөкөйлүк менен кете берсеңер, биз дагы өзүбүздүн спортчулар үчүн дуаларыбызды кыла беребиз. Аллах Таала силерди көздөгөн максатыңарга жеткирсин. Кандай гана алдыга максаттарды койсоңор, ошол максаттар иш жүзүнө ашсын. Бирок жөнөкөйлүгүңөрдөн тайбагыла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.